Салам достор. Аты жөнүм Бакыт Абдишов. Жалпы кыргыз элимди бүгүнкү эгемендүүлүк күнү менен куттуктайм. Тилекке каршы акыркы 30 жылда өлкөбүз чоң өнүгүүлөрдү жасай алган жок. Ошол чөлкөмдөгү кедей өлкөлөрдүн арасына кирип калдык. Бул биздин мурунку муундун ошол эгемендүүлүк алганга чейинки муундун жасаган иштеринин жыйынтыгы десек болот. Бул ачуу чындык, бул тарых, аны өзгөртө албайбыз, бирок адан сабак алсак болот. Ал эми өлкөбүздүн келерки 20-30 жылы кандай болот? Ал азыркы эгемендүүлүк алгандан кийинки жаштардын жасаган жумуштарынын жыйынтыгы көрсөтөт. Өлкөбүздү өнүктүрүш үчүн ар бир адам билим алуудан башташ керек. Өзүбүздү өнүктүрүп, андан кийин өлкөгө жардам беребиз. Билим дагы сапаттуу жана заманбап болуш керек. Азыркы технологияларга байланыштуу IT багыттары болуш керек. Көчөгө чыкканда ар бир адам технология тилин билсе, IT код тилин билсе, мамлекетибиздин бардык бутактары, бардык ишканалар санариптештирилсе, баары ачык айкын болсо, анда ошол өнүккөндүк десем болот. Өлкөбүз IT адистеринин өлкөсүнө айланса, мисалы, дүйнө жүзүнүн көзүн арттырат. Бизде ошол эң байлыгыбыз, эң көзгө басар нерсебиз бул адам ресурсу. Жаштарыбыз, азыркы прогрессивдүү жаштарыбыздын күчүн колдонуп, ошолордун баарын IT багыттарын, IT кесиптерин окуганга жардам берсек, менин оюмча, өлкөбүздүн өнүккөнү ошол деп ойлойм. IT адистери көп өлкөлөр азыр дүйнө жүзүндө технология багытында, маалымат талаасында ат салышат. Ошолор эң бай өлкөлөр. Ошол үчүн биз сапаттуу жана заманбап билим, IT билимдерин аркалап, өлкөбүздү санариптештирип гана эң өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кире алабыз деп эсептейм. Жана ар бир адам өзүнүн салымын кошо алат. Ар бир адам өзү үчүн билим алып, өзүн өзү өнүктүрүп, андан кийин өлкөгө салым кошсо болот. Биздин өлкөнү биз өзүбүз гана өнүктүрө алабыз. Башкалардан күтпөшүбүз керек. Башкалардан идеяларын уурдабаш керек. Башкаларды копия кылбаш керек. Өзүбүздүн башты иштетип гана, билим алып, башты иштетип гана өзүбүз баарын жасашыбыз керек. Ага ар бирибиздин жаран катары салымыбыз кошулуш керек. Дагы бир жолу эгемен күнүңөр кут болсун. Келерки эгемендүүлүк майрамдарында майда жеңиштерди, өнүгүүгө карай жетишкендиктерди чогуу майрамдайбыз деген ишеничтемин. Саламатта болуңуздар.